Öldü buna, yürüyor kaldı. Öldü. Так, Ташкөмір Ақсы жолы 14 шақырымда көпірі түшіп кеткен. Bir avtobus alып тұр. Аксыда катуу сел жүрүп көпүрөнү алып кетти. 2026 жылдын 22 май күнү болжол менен саат 16:20 чамасында кыска мөөнөттө жаап өткөн нөшөрлүү жаандын кесепетинен Аксы районунун Ак суу айыл аймагы тарабынан кокту колоттордон топтолгон сел суулар жүргөн. Анын кесепетинен Ташкөмүр Кербен автоунаа жолунун болжол менен 5-чакырымындагы Балапан сай сел өтүүчү жайынан катуу сел өтүп көпүрөнү толугу менен бузуп кеткен. Ошол учурда Кербен шаарынан Ташкөмүр шаарын көздөй келе жаткан спринтер үлгүсүндөгү унааны сел агызып кетип, болжол менен 150 метр аралыкка чейин сүрүп кеткен. Алдын ала маалымат боюнча унаанын ичинде 2 эркек жаран болгон. Жабыркаган жарандар окуя болгон жерден жеке жарандардын унаасы аркылуу Ташкөмүр шаардык ооруканасына жеткирилген. Жабыркаган жарандар 2007-1997 жылы туулган жарандар амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Эки тең Ташкөмүр шаарынын тургундары окуя тууралуу маалымат ОКМдин 112 кызматына саат 16:20 түшкөн. Тартылган күч жана каражаттар Ташкөмүр шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 2 офицер, ШИИПтен 6 кызматкер, 2 атайын унаа, кайгылуу кызматтан 3 кызматкер, 1 атайын унаа, ЖТден 3 кызматкер жана 5 куткаруучу тартылды. Учурда тийиштүү кызматтар тарабынан тактоо жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Кошумча маалымат берилет. Так, Ташкөмір Ақсы жолы 14 шақырымда көпірі түшіп кеткен. Bir avtobus alып тұр. Көпірін ортасына кеткен. Начальник голубlar sürekli. МЧС vardı. Точно, большая шланга жылаттадыр эне. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкектеги тамактануучу жайлардын биринде чычкан жүрөт. Интернет желесинде Бишкек шаарындагы тамактануучу жайлардын биринде чычкан жүргөндүгү тууралуу видео тарады. Автордун айтымында видео 17 май күнү тартылган. Видео сатылык тармактардын колдонуучулардын талкуусун жаратты. Энесин сөгүп эркекке айлануу үчүн операцияга акча талап кылган кыз кармалды. Социалдык тармактарда Өзбекстандын жарандын энесин ашата сөгүп жулкулдаткан видеосу тараган. Маалыматка ылайык окуя Ташкент облусунун Паркент районунда орун алган. Видеодогу кыз өзүн багып чоңойткон 70 жаштагы апасынын жынысын алмаштыруу, эркек болуу операциясына акча талап кылып, катуу сөгүп, орой мамиле жасап, үйүмдөгү буюмдарды талкалаган. Жакындардын айтымында аял кызды бир күндүк ымыркай кезинен багып алып, эч нерседен кем кылбай чоңойткон. 9-класска келгенде анын жүрүм туруму бузулуп, өзүн эркек катары алып жүрүп, атын да өзгөртүп алган. Резонанска айланган окуядан кийин кыз кармалып кечирим сураган. Аны сот 5 күнгө камакка алган. Анкарада сел адамдарды агызды. Нөшөрлүп жааган жаан Анкаранын көчөлөрүнүн көлмөгө айланды. Катуу күч менен келген суу адамдарды агызып кеткен. Булак Серептова.
Кытайдан атчан чыккан этникалык кыргыз кыздар Кыргызстанга жакындап калышты. Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунан атчан сапарга чыккан Риза Дүйшөн кызы менен Гүлсанат Али кызы 24-25 май күндөрү Тоор карт аркылуу Кыргызстанга келиши күтүлүүдө. Маалыматка ылайык алар Нарын аркылуу Ысык көлдүн Ак өлөңүнө барып, андан соң чүйгө келишет. Сапар Бишкекте жыйынтыкталат. Кыздар Кыргызстанда болжол менен бир жума болушат. Аларды Маданият министрлиги тосуп алууга даярданып, жергиликтүү тургундар дагы демилге көтөрүп жатканы айтылды. Өзбекстанда нөшөрлүү жамгырдан кийин сел жүрдү. Өзбекстандын айрым аймактарында нөшөрлүү жамгырдан кийин сел жүрдү. Navoiy viloyati Xatirch tumani Angidon qishlog'i. Ahvolga qaranglar. Enен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.